Отуштук. Ağılışık apalarının batasını alayın diye Bişkek şahrının meri Aziz Surahmat'ın sözü gelip sonraki Elin korgogon adam hiç kaçan kör bolbaydı. Aman bolmasın. Урматтуу журналисттер, урматтуу апалар, аталар, мынакей берде биздин кала башчыбыз да ушу шаарды айланып, парктарды карап, жаңы жылдык даярдыктарды көрүп жүргөн экен. Бул жака мындай капыстан эле келип бизге келип мына тийип калды. Анда ушул биздин кала башчыбыз Азиз Сурахматовго бир-эки сөз берип коелу. Балдар, мындай четире турбайсыңар, энелердин ар бакта Азыр алата болуп келдим, бияка случайно эле кетип калдым. Анда батасын берип койсун апабыз, Барыңарга рахмат ушинтип. Күйлөсүн да биринчи. Benim artqa kaçalı. Jurnalistler artqa kaçalı. Biz daha kaçacağız. Жөн эле келдик. Алатоодо елканы карап, азыр бул жерде кандай болуп атат, жаңы жыл кандай, оформление болуп атат деп эле жөн эле келгем. Ушу бул жерде эс аласыздар. Кандай мероприятие болуп атат, жаңы жылгабы же башка мероприятие болуп атат. Ушинтип чогулуп кандай болсо мэрия менен чогуу иштешип, бизге ушундай жакшы сунуштарды берип чогуу иштешелик. Таныш эжеге рахмат. Ушул апаларга рахмат. Биз азыр жанагы сеттерди, прессанын баарын карап атабыз. Кандай эме болсо биз ошол моментально реагировать этип атабыз да. Ошон үчүн силерге рахмат. Биз да сизге өзгөчө ыраазычылыгыбызды билдиребиз, себеби биздин калаанын башчысы эмес, биздин мамлекеттин жараны уулу эле эмес. Бизге мисалы үчүн Кыргызстанга 3-4 ай мурда өзүңүздөр билесиздер, Германиянын парламентинин депутаты Гельд мырза дагы ушунчалык баягы күйүп бышкан коңгуроосун кагып видео аркылуу бизге кайрылуу жасады эле. Анда ал мырза айтып атат, Европа үргүлөп олтуруп үй бүлө институтун жоготуп алып баштады. Бизде жеткен кризиске жеттик. Кыргыздар, кыргызстандыктар, бир боордошторум, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн институтун сактап калгыла, улуттук каада салтыңарды сактап калгыла, бекем кармангыла, ойгонгула деген коңгуроосун кагып атат. Ушул учурда биз ойлодук эле, кайда биздин мырзалар деп. Сиздин келгениңизге өтө кубанычтабыз. Кайда кайремессиз деп ойлойбуз. Урматтуу апалар, эжекелер, биздин үй бүлөлөрүбүз бекем болсун. Мындай колумузда башталган ушундай бир чоң көйгөйдү, ылаңды убагында токтотуп калганга аракет кылалы. Апа бата берип коебуз. апалардын атынан биякта суранып атышат. Мэр городага учук салып коюбуз. Atlet oluş gerek, kavga oluş gerek. Апалар кандай эми? Кагылайын балам, мына бул жерде көрүп отурасың. Ак элечек апаларың ушул бир жакшы тилек менен, жакшы ой менен жанандай бир одону ыплас нерселерге кайдыгер карабаган, ушу салттуулукту жайылтып жүргөн жаш келечек муундарга өздөрүнүн энелик таалим тарбиясын берип жүргөн апалар келди бул жерге. Анан келгенде да мынакей ынтымак деп атына заты болсун деп ушул паркка мына бизди алып келди. Кагылайын Кудайым өзү колдосун. Биз энелердин тилеги, аталардын батасы деп дайыма бул деген тарыхта, бул деген бабалардан бери айтып келет. Аталардын батасы, энелердин тилеги көккө экен балам. Ошон үчүн бүгүн ар бир эне жакшы нерсеге, кыргыз элине, кыргыз жерине бүгүн тилек кылып отурат.
ушу салттуулукту сактап калса экен, каадан накыбызды, макал лакабызды келечек буундарга өткүзүп берсе экен, бабалардын баскан жолу, апаларыбыздын бизге айтып кеткен ар бир накыл кептерин жаш буундар билсе экен, жанагындай терс нерселерден, одоно нерселерден алыс болсо экен, ал коомго жат, ал кыргыз элинин менталитетине туура келбеген нерселерден алыс болсо экен деген ой тилек менен бүгүн апаларым чыктай анайын. Сен да биздин балабызсың, мынакей. Шаар мэрионда бизге жакшынакай иштерди кылып атасың, баарыбыз көрүп атабыз. Эл таразда эл калыс дейт балам. Эми биз энелердин тилегин бир куплет менен дагы айтып өтөйүнчү. Биз кыргызбыз. Улут болуп жаралган, бир ата, бир энеден тараган, улуу журттун дейт ата бабалардын. Улуу көчүн бүзүлап, урпактарга наркыбызды, салтыбызды мурас кылып калтырган дейт балам. Биз бабалардын салтын, жазылбаган мыйзамын мурас кылып кабыл алдык. Биз эми ошолорго урпактарга мурас кылып өткүзүп беришибиз керек балам. Ошон үчүн бул жерге апаларыбыз чыкты. Апаларыбыз жакшынакай ой тилектерин айтып, аябай жакшы акция болуп атат. Кагылайын. Мен эми эне катары ушу энелер баарыбыздын эле тилегибиз бир. Эли журтубузга деп, кыргыз элине деп бата тилек кылалык. Апа берирээк карап аласызбы? Омин. 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 О жараткан. Өзүңө жалынабыз биз, өзүңө сыйынабыз биз, өзүңө улуу тилек менен кайрылабыз. Кагылайын жаратканым, бабаларым ар бир күндү кубаныч, сүйүнүч деген, ар бир күнгө тооба топук шүгүрдегиле деген, бабалардын баскан жолуна баскыла деген, акыл насаат кептерин жайын дүйнөңөргө куттай кылып уютуп алгыла деген. Энелердин наркын, энелердин мээримин келечек муундарга өткүзүп бергиле деген. О кыргыз элим, өзөңөргө түшкүлө деген, өзөккө кайрылгыла деген. Силер улуу элдин, улуу ата бабалардын урпактарысыңар деген. Ооба, биздин кыргыз ата бабаларыбыз даанышман болгон, акылман болгон, улуу болгон. Ошон үчүн биз касиеттүү бейиштин төрүндө жашап атканыбызды ар бир кыргыз баласы ойлонсун. Ар бир кыргыз баласы ойгонсун, өзөккө кайрылсын, нак населди кабыл алсын, салттуулукту, жазылбаган мыйзамыбызды жүрөгүнө уютуп алсын. О кагылайындарым, кагылайын балам, ишиңде ийгилик болсун. Ар бир баскан жолуң ак болсун, карапайым калк менен бирге болгун. Кыргыз элим аман болсун, бар болсун. Кыргыз элимдин ар биринин үйүндө коломтосунан оту өчпөй жанып күйүп турсун. Кагылайын жаратылыш табигаттысынан тышкары болуп, чет элдин ыплас нерселеринен оолак болуп, одонун нерселерин кабыл албай, өзүбүздүн өзөгүбүз менен гана жүргөнгө жараткан Алла насип кылсын. Рахмат сизге. Эми ушундай рахмат, ушундай чогулуп, ушундай жаңы парктарда жолугуп. рахмат деле жок. Эми Азиз мырза, сизге азыр апалар учук бербедиби? Бул учуктун немеси салт апаларды бир кабыл алып, бир ысык чайыңызды беришиңиз керек. Болду, ошол. Канча жем чегизи болбакан табылсаң сизде. Мейли учуңузду көрбөспөз, мен да биринчи уктум. Мен азыр жеп салайынбы? Бул түштөрдүн бир иш жасалып, иш-чара болуп атканда Да бери карап турайын. шаардын чоңу келип Бул деген биздин түштүктө илемди курганда түндүк кыргыз да бар да. Түндүктө деле бар. Жок, кыргыздын салты ушундай. Бир чоң келгенде ушуга берсебиз, ушуга беришибиз керек. Ашаага таштап кетет. Чайга чаккан, э? Бардык апаларды. Ошол боюнча Даярдыкты карап атам шаарды эми. Көчөлөрдү, мына аянттарды, эмелерди азыр кичине бүдүп чыкканда, ала тоого барып, биякка берип атам. Көстөк мираны карадым. Азыр советский. жаңы жылга канча каражат алынды? 7 миллион тегерек. 7 миллион тегерек. Мурун 20 миллиондой болчу. Анан 17-20 миллион болчу. Азыр биз 7 миллионго патрон атабыз да. Жанагы абанын булганышы боюнча дагы айта кетсең санат. Мисалы жок эме боюнчачы, мисалы жардыргылар ошол эмеде, ошол карап атабыз. Журналисттер эми мэр узатып коелу.
Мен азыр могу даярдык деле карайынчы анан.